Ал ушул жагдайды ким түзүп отурат бүгүнкү күндө? Бийлик түзүп отурат. Эми мен сиздерге айтайын, урматтуу аксакалдар, эжелер, карындаштар, аяштар, достор. Мына эрте менен областыңыздардын жаңы губернатору 12 апрелде койгон талаптарга мен жоопту алып келдим деди. Ал жообун угуп отуруп мен ачык айтайын. Тергеп, же болбосо мындай эле деп жаап жашырып айткым келбейт мен. Губернатордун сөзү бул 6 жашар баланын сөзү. Ол жерге койгон талапты ачык даана ушул жерде барын бардай жогун жоктой кылып айтыш керек эле. Бул бүгүнкү көрүнүш бийликтин 17 марттагы каргашалуу окуясынан маңкурттук кылып дагы да акылда келбегендигинин белгиси ушул. Өстүргөндө андай жашоону буйрубасын. Менин тилегим ушул. Жакшылык болсун, аманчылык болсун, молчулук болсун. Келечектеги жеңишибизге, келечектеги жарык күндөрүбүздөн үмүтүбүздү үзбөйлү. Үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Биз мусулманбыз, мусулмандын ичинде дагы өзүнүн кадыр баркы бар. Ар намыкты бийик туткан кыргызбыз. Бар болуңуздар. Урматтуу туугандар, мен өзүмдүн сөзүмдө биздин ушул жерде турган туугандарыбыздын, боорлоштордун, тиги Свердловскийде жүргөн өзүбүздүн ага ини эже сиңдилердин катынан баштагым келет. Урматтуу жердештер, 17 марттагы кандуу жекшемби кара күндү силер кандай тосуп алсаңар, Россиянын Свердловский шаарында жүргөн бизге да ошондой ызгардуу кабар алып келди. Эл боштондугу, сөз азаттыгы, адам укугу деп көкүрөгүн окко тосуп, келечек муундар үчүн курман болгон кырчындай жигиттердин өлбөс өчпөс жаркын элеси түбөлүк биздин жүрөгүбүздө жашай берет. Аксы, биз сенин уул кыздарыңбыз. Sen bizim mekenimizsin, sen biz nata jurtubuzsun, biz daim senin menен birgebiz. Er жүрөк жигиттерди өстүргөн, аксылык аты нелер, силердин алдыңарда таазим кылабыз. Урматтуу мекендештер, аксыда болгон каргашалуу окуяда курман болгондорду эскерип, Кербенде өткөн аза күтүү митингисинин катышуучуларынын Кыргызстандын атууларына карата кайрылуусу. Урматтуу мекендештер, биз бүгүн акыйкаттык, адилеттик, эркиндик үчүн күрөштө курман болушкан уулдарды эскерип, кайгыга батып турабыз. Ал уулдарыбыздын элеси ар бир кыргызстандыктардын жүрөгүндө зордук, зомбулукка, акыйкатсыздыкка, мыйзамсыздыкка каршы күрөшкөн элдик баатыр катары сакталып калууга тийиш. Пикетке чыгуу үчүн бараткан жолдо автоматтын огунан бейкүнөө адамдар каза тапты. Бирок бийлик дагы деле болсо элдин таламы менен эсептешкен жок. Бекназаровдун үстүнөн болгон сот процессинде эч кандай күнөөсү жок экендигине ага катышкан эл күбө болушту. Өлкөнүн президентине, ген прокурорго, жогорку кеңештин депутаттарына бир нече жолу кайрылууларга жооп болбоду. 9-25 январда президентке, ген прокурорго, жогорку кеңешке, 25 февралда рай акимге, 27 февралда областтын губернаторуна кайрылуу болгон. Элдин 23 марттагы 12 апрелдеги жыйындары тарабынан билдирилген кайрылууларында эл койгон талаптар президентке билдирилип, 27 апрелге чейин чечим чыгарыла тургандыгын Жалал Абад областынын жаңы губернатору Шарипов элге билдирген эле. Бирок биз койгон талаптар аткарылган жок. Депутат Бекназаров сот тарабынан акталбады. Элге каршы ок атууга буйрук бергендер, адамды атып өлтүргөндөр, жарадар кылышкандар толук камакка алынышкан жок. Айрым адамдарды кызматтан бошотуу, бирин серин адамдарды камакка алымыш болуу менен иш чечилбейт. Камчыбековдун иши тез арада каралсын. Жусупбековдун, Сейиткуловдун үстүнөн козголгон кылмыш иштери токтотулгандыгын баш прокуратура мыйзамдуу түрдө бизге кагаз түрүндө тапшырышсын. Биз мурда билдирилген талаптардын толук аткарылышын талап кылабыз. Бийлик негизи күнөөкөрлөрдү бизден жашырбастан кылмыш жазасына тартыштын. Эгерде 23 марттагы жана 12 апрелдеги биздин талаптар аткарылбаса, 7 майда
мыйзамдуу жана чечкиндүү чечимдерди биз кабыл алабыз. Урматтуу мекендештер, силерди биз менен бирге болууңарга ишенебиз. Кервенде өткөн аза күтүү митингисинин катышуучулары 1495 адам. Ура! Geçiyorlar. 14.095 adam. 14.095 adam. Kervende azak kütüğü mitingisine katışkan 14.095 adam. Мекендештер, азыр ушу менен бүгүнкү боло турган аза күтүү митингилерин жабык деп жарыялайм. Силерден суранарым, дагы бир жолу аксыздыктар, сабырдуулукту, тартиптүүлүктү көрсөтүп, эсен аман үйгө жетип алыңыздар. Дагы азыр эч кандай тартип бузуучулук болбошун мен сиздерден өтө суранып кетем. Рахмат чоң. Adaletlülük жана татыктуу келечек үчүндөгү элдик курултай кандуу аксы окуясынын келип чыгуу себептери жана анын сабактарын арналган. Кыргызстандын бардык областтарынан делегаттар келишти. Урматтуу делегаттар, уюштуруу комитетинин атынан сиздерден кечирим сурайбыз. Биз элдерден мындай активдүүлүктү күткөн эмеспиз. Ушул зал кабататтуу деп ойлоймун. Текшерүүчү партиясы жана башка дагы ушул элдик конгресске көз карашы жакын саясий партиялар, республикалык асаба партиялары жана коомдук бирикмелер чогулуп көз каранды эмес коомдук комиссияны түзүштү. Ошонун 70-80% үстүндө кулдук менен отургандар бечаралар. Ал жердин баарын чогулсаңыз, бир анча-мынча ойгоп кетет. Мына ошол жерден тапкан элдер мага ак басып өткөргөн. Экинчи, бул жерде автоматтын оду бирок калибр 7-62 мм деп коет. Бул болсо кийгенден кийин түзөтүп кетет. Мына ата-энелери көрдү, кандай ок дегендердин өздөрү же баам бериш керек.
Soldatlar, daha gerçekten krayni olasılar sizlerden, yol veresiniz. Bunlar kalan sınırlıklar. Askarmakla buyruğun. Bak, savaş, durma, bak. Askarmakla buyruğun yeter, krayni olasılar. Кворум бар, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөр жакшы билгендей, палатанын чечими боюнча бүгүн өлкөнүн ички акыбалы жөнүндө маселе каралмакчы. Ошого байланыштуу убагында мурдагы чечим кабылдангандан кийин тиешелүү каттар бардык жерлерге жөнөтүлгөн. Ошо негизинде көрүп атасыздар, бүгүн катышып отурат. Биздин улуттук телерадио компаниядагы аппараттык съемкалык койгон жалгыз бир маселе. Мен кече саат 6-да келди эле, тараттырып бердим. Техникалык мүмкүнчүлүк боюнча азыр түз бергенге техникалык себеп жазып атат, бирок баарын жазып биз чечимханада толук көрсөтүш жөнүндө маалымат турат. Процедурный вопрос. Процедура боюнчабы? Да. Пожалуйста. Биринчи микрофон. 16-й Бекназаров. Урматтуу Абдыган Эркебаевич. Бизде чукул кырдаал объявить этилген эмес, туурабы? Түштансаңыздар. Сиз милиция кызматкерлерин ушу парламентти курчоо жөнүндө команда бердиңиз беле? Мен эч кандай андай команда берген эмесмин. Берилген эмес. Анда эмне үчүн бул ограждениялер тосулуп турат эшикте? Ким команда берди анда бул жерде тозуу жөнүндө? Урматтуу депутаттар, мага эртең менен жаңы жумушка келсем 9-дан 10 мүнөткөн Азимбек Анаркулович кирип да ушундай сөзүн айткан, туурабы? Туура. Мен Асылбек Майданович сизге тапшырбадым эле. Биздин бул зданияны кайтарган полктун командири бар деп айткан. Субантан билиңиз кандай болду деп. Билдиңизби? Азыр тиешелик жагынан ички иштерибизди отуруп атабыз, кезегенде баарын сурайбыз. Токтогуз Абдыган Эркебаевич. Ишти баштардан мурда ушунун башын ажыратып алалы. 5-6 күндөн бери ачкачылык жарыялап отурганды колу бутун саба автобуска тыгып кетти. 17-18 марттагы Аксыдагы окуя так ошондой кайталанып атат. Тоже ошондой болуп, райондун акими Шайлиева келип, милициянын полковниктери келип команда берип атат. 15 мүнөт убакыт беребиз. Баягы эле кассетадагы окуя кайталанып атат. 15 мүнөттөн болбосо күч колдонуп коебуз деп, 2 күч колдонуп алып кетти бардыгын, отун жүктөгөндөй кылып.
Otun жүктөгөндөй кылып алып кеткенде билесиздер. 86-жылы Казакстанда Алматыда эмне болду эле? Кече Кербенде эмне болду эле? Качан бир сабак жыйынтык чыгарабыз ушудан. Ошон үчүн мен өтүнүчүм, Абдыкадыр Эркебаевич, пока ошол жүктөлүп кеткен адамдар кайра ордуна келмейинче, ошо ачкачылык жарыялап аткандар, аны колдоп кубаттап отургандар. Алар бу жерде жыргагандан отурган жок алар. Кыргыздын кичинекей алакандын жери кетип калбасын деп отурат ушул жерде. Эмче аны жүктөп кетет экенбиз? Тосмолорду эмне үчүн коюлат экен? Каптолуйду билесиз, 1-класстын окуучусунан баштап студенттерден бери керелик үчкө сутка ачык турат. Бүткүл парламент өзүнө сыйлаган парламентте ошондой жагдайлар бар. А бизде эмне үчүн 5-6 күндөн бери курчап турат? Эч ким кире албайт. Менин шайлоочуларым кире албайт. Ким буга көрүп туруп көрмөксөн болобуз, Кубат Калбекович айтмакчы. Угуп туруп укмаксан болобуз. Качанга чейин жүрөбүз буга? Сиз спикерсиз, палатанын башчысыз. Эгер сиз команда бербесеңиз, бул адамдар беки келишке эч кандай укугу жок болчу. Мен Темирбек Асанбекович менен сүйлөшсөм, айтты, айрым депутаттар айткан дейт. Айрым депутаттар айтса эле келе берет бекен. Булар органбы же айрым депутаттар уста айтып койсо эле келе береби? Ошолордун командасын уга береби булар? Арабандын эл өкүлдөр жыйынында депутат айткан дейт. Ошон үчүн койдук дейт. Жооп бериңиз ушуга. Мен сиздин сурооңузга түз жооп бердим. Мен андай буйрук берген жокмун эч кандай. Анда сиз чара көрүңүз. Жанагы кетип жүктөлүп кетилгендер кайра келсин. Ордуна могул жерге алып келип койсун. Ошондон кийин кимдер жүктөгөн, кимдер команда берсин, ошолор аныкталсын. Андан кийин анан ишти баштайбыз. Мен как депутат катары ушуну талап кыламын сизден азыр. Кайра келсин ал элдер. Бүткүл дүйнөгө дагы бир жол шерменде болуп атабыз. Ачкачылык жарыялап отургандарда андай күч колдонгонго эч кимдин укугу жок. Тем более штурман ушул жерде жүрөт азыр. ОБСН адамдары. Бардыгын чакырабыз, көрсөтөбүз анда мындай болуп атат деп. Кассетага тартып алдык, аласаңар азыр көрсөтөлү мынеке. Коюп беребиз ошо. Ак Сокуязда куда окшош болуп атат. Так. Иш кылалык. Тарбиялаганбыз деп ушундай балдарды эмне кылабыз? Кыргызстан. Урматтуу депутаттар, проседание бүтүр ишке өтпөйлүк эми. Эл биздин мында проседание эмес, бүгүнкү акыбалды билгиси келет. Кана дейсиздер, туурабы? Жооп берсин бардыгы тең. Туура эмес Абдыкадыр Эркебаевич. Азыр урматтуу депутаттар, мен бардыгы жооп берет азыр. Өлкөдө акыбал жөнүндө Танаев, андан кийин жанагы митинг ушу ким келди, ким кандай кылдылар? Акматалиев жооп берсин. Жана Гүлчөйдө, Алайда, Майлисайда көп жерде кырсык болуп атат. Эшмамбетов, МЧС жооп берсин. Акырында ошо мыйзамдар кандай болуп атат? Абыртаев жооп берсин. Коопсуздук кандай болуп атат? Мисалы Ашыков жооп берсин, башка кимиси каланада сүйлөткүлө. Абдыкадыр Эркебаевич. Абдыкадыр Эркебаевич. Эшикте азыр бүгүн болгон боюнча министр жооп берсин. Кече мени коркуткан бул жер кербен эмес деп. Коркутканын кылды бүгүн. Аткарды. Бул жооп берсин. Анан кийин баштайлы ишти. Азырмаган Аркоч. Азыркы жагдай боюнча. Танаевтан сүйлөсүн, бана жооп берет. Танаевди коя туруң, азыркы окуяны жооп берсин беке келип. Болуптур мен. Танаев 22-синде бүткөн апрелде ушуга чейин унчукпай отурат бул жерде. Кожоюн эмне дейт экендер? Урматтуу депутаттар. Министр жооп берсин элде бир кеткен элдерге. Ким команда берди? Алып келсин бек, андан кийин ишти баштайбыз. Экинчи ирет эме, дагы жол эскертем. Уруксатсыз сүйлөгөн болбойт билесиздер регламент. Биз жазылып коюп турбайбыз. Сөз эме керек. Ошон үчүн кыйкырбаңыздар. 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 Урматтуу азмаган Урматтуу азмаган Аркоч, сиз үчүн ушул жерде канча жыйнаган иш кылган жокпуз, жок дегенде. Мен баштап. Давайте отуруңуз ордуңуздан. Темир Акасамбекович келип айтып коюңуз. Темир Акматалиевич. Бир ооз сөз айтып коюңуз эми болду. Отуруңуз мына. Всё. Бак, тынч.
Зал тынчтанбайынча отключите все микрофоны. Отключите все микрофоны. Тынчтансаңыздар. Акылмен иш кылалык. Акыл эшпен иш кылалык. Абдыган Эркебаев. Абдыган Эркебаев. Процедура боюнча жазылгандарга сөз бербейсиңерби? Эртеден бери биринчи жазылып атты. Процедура боюнча бизге сөз бербейсиңерби? Жоқ. Еще недавно юг Киргизии от севера отличали только этнографы и краеведы. Но в эти дни на юге и погода теплее, и жизнь тяжелее, и президента Акаева поминают по-разному. Фабрично сработанные цитаты из Акаева на севере сменяются цитатами про Акаева ближе к югу. Входящего встречает надежда на бурные перемены и возревающая пятые сутки революция. Отдельные зарисовки и вправду сродни годам установления в Средней Азии советской власти. Милицию по решению штаба пикетчиков отсюда прогнали, местное телевидение тоже. Ближайший телефон в 3 километрах, и чтобы докричаться до Бишкека, повстанцы не пускают автомобили ни туда, ни оттуда. Потому что у меня другая нация, поэтому я вижу, все прошли, я одна старшая из всех. Это не нация, почему нацию говорит? Нас же тоже не пропустят. Моя подружка, у нее тоже, как у меня, давление, она вечером прошла. А мне сказали, подождите, Хорошо, но вы не говорите, что вы нация. В общем, с ночи никак не можем попасть. А зачем вам туда? Ну, потому что у меня сын в армию уходит. Даже те, кто страдает в ожидании, все равно говорят, что душой с народом. Просто очень хочется проехать. Предводители повстанцев, первые за годы правления Оскара Акаева внятной оппозиции, обещают довести 10 тысяч человек до Бишкека. А если надо, то и до китайской границы. Люди хоть пешком согласны пойти туда. Все. За последние 10 лет народ Кыргызстана разуверилась во всем. Особенно они полностью потеряли доверие к власти. Вот эти социальные проблемы за последние, скажем, 5-6 лет не решаются, а территория, государственная граница, проблемы между Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой, это послужило поводом. Но здесь есть страхи посильнее, чем китайцы. Грузовик с телевизором в роли передвижного кинотеатра. Каждый час сеанс трагической хроники. 2 месяца назад в городе Кербен Аксайского района произошло побоище между оппозицией и спецназом. 5 демонстрантов убиты. Даже по здешним меркам это жуткое зрелище. Президенту этого не простили. Обидно, что правительство вот так вот расстреляло народ, и после всего этого маленькие царапинки милиционеров показывают: точечка, вот здесь точечка, на ножке точечка, а люди погибли, простые люди. Все ждут, что скажут в Бишкеке. До столицы тоже дошли тревожные толчки. Эти милиционеры – участники кербенской трагедии. Сегодня они снова на самом опасном участке, но это уже здание парламента. Забрали, потом повернись. 3 дня назад около 100 человек попытались устроить здесь митинг. Требовали наказать виновных кербенского расстрела и помешать передаче земель Китаю. Это Акаев дал приказ стрелять по народу!
Правозащитников и коммунистов взяли без единой дубинки и рассортировали по автобусам. На следующий день невозмутимый президент Токаев явился в Верхнюю палату парламента. Он лично убеждал депутатов проголосовать за проваленный ими документ, по которому 30% спорных территорий отойдут Китаю, а 70% останутся в Киргизии. Одобрение данного соглашения – это достижение кыргызской дипломатии. На юге после этого достижения на баррикадах людей прибавилось. Беспощадный киргизский бунт разворачивается прямо на шелковом пути, который когда-то соединял всю Азию. В эти годы его отстраивали с севера от Бишкека, сначала корейцы, потом турки и иранцы. Здесь на юге его уже давно никто не строит. И теперь вся Киргизия поделена пополам очередным буранным полустанком. А формальный повод для волнений в 1000 километрах от места бунта. Эти земли, которые отойдут Китаю, высоко в горах. Здесь нельзя ни сеять, ни пахать. Но китайцам важно не что им отдали, а что им отдали. Еще во времена империй русские и китайцы договаривались лишь о восточной части границы. Там реки и равнины, и делить проще. Западный участок долго не трогали, а после распада Союза его унаследовали Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Участки горных массивов оказались спорными. Вот редкие кадры пограничной заставы Нарынского погранотряда. Ее отстроили в 1971 году за несколько суток для обороны от китайцев. Повсюду ходы и укрепления на случай агрессии. Теперь это высота, взятая Китаем без боя. Недавно был в Китае, мне очень понравилась эта статуэтка. Потом мне многие коллеги сказали, что есть определенное сходство с руководителем нашего государства. Если была возможность, я бы ему подарил бы, потому что это, по-моему, очень добрая, хорошая статуэтка. Антон Хреков, Ирина Щербина и Геннадий Лисицкий. НТВ, Киргизия. Телевизордан көрдүңөр, мурда күнү биз нарын жергесинде болдук. Ат башында провокация кылышты. Бирок алар уюштурбаган айылдарда бизде болдук. Жергетал менен Мен булакта Жаңы Талапта бир гана сөз айтышты. Биз аксыздар мененбиз. Жер берилбесин. Силер койгон талаптын бар тең ошолор айтып, силердин барыңарга салам айтып койду дагы, эми ат башыда болуп аткан окуяга көп көңүл урбайлы койгула. Бул мугу уюштургандардын аберинде калсын. Азыр суроо берип отурганда убакыт жок. Тиякта Жалал областыны баары күтүп атат. Туура түшүнүңүздөр. Сурооду бизге берсеңиздер, мен ушул үч депутаттан сизге жообун алып, любой момент айта аламын, ишениңиздер. Азыр сөздү бир 2 мүнөткө биздин жанагы Адакам Кимсанбаевич айтмакчы, эң ишенген адамыбыз Урматтуу калайык калк. Мына биз сиздер менен бирге 5 айдан бери эл менен бийлик тирешип келатат. Ушул 5 айдын ичинде мен эң эле бир жөнөкөй нерсеге таң калам да. Ушул Аксынын депутатын мыйзамсыз камады. Буну мамлекет комиссиянда чечиминде ошентип чыкты. Мыйзамсыз камады. Анан өзүнүн депутатын койгон элин иттей кылып атты. Анан дагы ушул элди дагы көчөгө чыкпагыла, үйдө отургула, бүт бардыгы жакшы деп бизди баштап, ошол Аксынын депутаты Азырбек Бекназаровду баш кылып, силер элиңерди тынчтыкка деп. Мен ушуга түшүнбөй атам да, биздин бийлик бул эмне болуп калган? Мен өткөндө уксаңа керек, бул өлүк болуп калды да. Бул атса, камаса, анан дагы эле ошол айткан кылсак. Мына 5 айдан бeri мына Аксы элинин бекем тургандыгына биз ойлойбуз, мына ушул өлүк бийлик дагы кичине эсине келе баштады деп. Биз мына мыйзамдын чеги менен ушу Аксынын элинин жардамы менен мына бүтүндөй Кыргызстан, Ишенбек Кадырбек айтмакчы, ойгоно баштады. Бүгүнкү күндө биздин бүтүндөй Кыргызстандын 5 миллион эли бийликтин ээси ушул эл экенин түшүнө баштады. Жолдоштор, менде ушундай бир сунуш бар. Эгер туура тапсаңыздар, бул кишилер Жалал Абадка бараткандыгына байланыштуу көп создурбастан туруп биз комитеттин чечимин окуп берсек дагы, ушул эле биз урматтаган депутаттар биз кандай чечим алганыбызды, эмне болгонун ортак айтып берсе, туурабы жолдоштор? Анда кулак
seçim okulu bitkenden keyin biz özümüzce dagı organizasyonu вопростардын бардыгын üşende çeçebiz. Men jogorjağın oku ele çeçim kılat degen жерден başta okupurayın. Jogorlardı berilip komitet çeçim kılat. Birinci, aile hükümetlerine etap menen Bişkekti gözde 200 kişi yürüyüş başlasın. İkinci, yürüyüştü tartip menen alıp baru, komitetin müçelerine javapkerçilik yüktelsün, jana sanitardık masina, gayi güzötülsün, İçki İşler Bölüm birinci orunbasarından suralsın. Üçüncü, açıkçılık jarıyalı uvaktılık toktatılsın. Dördüncü, Oş Bişkek yolun 21. maydan başlap uvaktılığı açılsın yoldaşlar. Altıncı, bu yerdeki saylovçular pikette narazıçılık bildirip oşul yerde Bekmezarov toluk boşup günölülür mizam negizinde cevap vergiçe durursun. Koldaşlar mı? Gelgeni yere ötküler ya kabırtmaz. Lozungalar zaten. Lozunga yakından koyulaken ağlatın. Yok, buna kaldırak oturgular lozunga yakından. Yok buradan. Bu yatan şunu tüzükler tartışın, görün. Demon, işte bu olamaz. Kimse cevap vermeyeyim mi? Hazır birisi kansilik yaparıp ortaya da atacak kantar Osman olsun. Tutacağız sen yemedi kaç et. Niye tut odan aç? Herkes koydu okula. Aldı kaçet yemedi. Tibek lan. Bugün de birge o kaçak tuttum. Geçene geldim bu arada. geçene gelgen uçlarla indiremem. Yok biz melek. Atsan tuda. Kolum size vermedi tutulamadım beni. Kimi kim? Jeti olamadım benim. Bilesin be. Buna bir adam öldürgen işte. Yekö kayda kaldı durdu. Hazır yekö öldürü durdu. Оксип операцион. Вот без соусы. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрите. Правильно они говорят. Машина номер дала. Бер кайт. Машина номер. Kaç başına atma. Екі номер. Екі номер. Алдар қазы да? Алдар.
Haydi arka. Biyaka. Nime bakıp bayın alın be. Bu budun nakenliki bak alın be. Ne oğlum ne? Hakkımay kararlardı tuttun. Hakkımay. Bakın biz o kadar kalkıyor askerlerine. Sekiz attım sekiz. Sekiz attım. Hiç kimse almay sizlerge. Oğlanlar bizi sağay turganlar geldi. Takışta sağlanlar tayar bolola. Bizi sağay degen. Ölüm götürürüz mü? Malatsın. Atla. Göz sala almaktan tartıştı sahtan kıstırmışlar. O ne otur? Hey, kemeleke. Ayağım sağlam şey. Ne kadar? Koy bizim araya bırak ana. Mikrofonu ver şuraya su çıkarır da. O şurada abi. Anne koy bizim. Hayır gelsin. Bakın. Anan erten bunu dağı korkutup alimen korkutma bu budun zamı. Ben seni görsetemen. Görsete albaydı. Görsete. Sen dek nazarıptığına betin tutup atasın. Görüyoruz kimdigini tutup atkanını. Jana baldardı cenazeden geçip takçı olmak. Senin aranlarda Tuturup da ver. Mağul balдар takkanda da olsa taksan olmak otur elin arasında. Bir yerde buna 5 günden çatak bolgunca. Yo hiç kadın ötürüp gazeteye bitsin üstüne satam bilir misin? 5 müvet Çeşitli zavutlar. Yakında girgeninde bizi udas terinde kayıt tutak sömürür. Apa çamanı göstereceğim orada. Ben size görgörsem ki, uçları çırtıdak çıkmaz. Bunday gezeceksin lan bunlardan ötürüp. Birinci klasının altına aldığın ne ona tutsam kalın. Ben şahardın hakimi ol, buna ben oldum. 17'sinden 20'sine çeyin daha uçuyordu oldu. Yaşlılar diyaloglarını söylüyorsa da var dedi. Yaşlılar da bunu adamlarımın yaşlılar da söylüyorsa. Buna bu ballar tartı attı, 5 gün pripyatsa oldu. Serdere koşun tek tartsalar olmak dedi. Koşun tartı. Oruslardan Sen topla. Geçimden vurulacak gibi. İyi mi söyledin ben? Sen ne bak öyle bir kakam diyorsun. Benim için böyle bir şey var. Gerçekten bu mahtarın kuru. Gezbeysinler bir söyle. Var böyle bir şey. Bu bizden familyalar düşecek. Her şey çağırıyorum burada. Başı he. Sen şuna da gel. Sen bana da gel. Bir yapmışsın. Bunlar da hayır beş kere değil mi? Sen bu Ben koyuyorum. Ama protokolüne senin yaş programda. Anlamadım yaptım. Ne olur adam korkuyor. Ben de normal
Bunları koyarım deyce, koyar ben bunu. Bunlar verilmekti giderken. Kimki? Benim pasportum ben demez. Kimde pasport? Kimde pasport? Vergiler pasport de. Sana pasport. Bunlar ben de burada söylüyorum. Selam, joğutma onun iyi. Eski bana hareket. Çok koyulmuş. Kim artık kolu taklayınca olacak. Eski başkan yoktu. Bakın sen sonra attın. Sen sonra attın da. Bir sen çiğirge bulmuştu. Bütün tekrar gidiyor. Kaç dur. Stop. Kaday ver. Депутатский номер var. Özümüz çıkardık, özümüz koyduk. Niye öğretmedin onu? Oşağa kaldırmayın. Hani ekintijen ulayıp jöndemen kitayıp eteyim bargar bilip valla. Ulayıp degen negizi bu özü aldağı yoksa onu korgoçu. Spravedli ve Slavyanski diasporanı jetekteyin. Bunu hiç kim şaylagan emez. Bunu elin aslan ben şaylandım dep 2001 yılı noyabr ayında Polşa'da Mecnarodi konferensiyaga barganda o şeyden maktanım çıkar. Biz merak veren oynuyor miting gösterdik canlı vakti. Atıldan. Daim işine göre sarı bulaşmaya diri bir ordu cep badarına sürek tartar.